Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Кайрадан барыңыздарга салам айтабыз. Жана Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтууну улантабыз. Бул жолку чыгарылышта биз бүгүн 7 октябрь күнү кечки 22:00 баштала турган финалдык күрөштөрдүн алкагында өтө турган Мээрим Жуманазарованын беттеши тууралуу айтабыз. Ага чейин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Бүгүн 7 октябрь күнү Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында айымдар күрөшү боюнча 68 кг салмак чембирдигинде мекендешибиз Мээрим Жуманазарова финалдык беттеште алтын байгө үчүн күчүн сынайт. Анын бул жолку каршылашы япониялык 21 жаштагы жаш атлет Рин Мияджи аттуу балбан болот. Рин Мияджи жарым финалдык беттеште Олимпиада оюндарында бардык атаандаштарын мөөнөтүнөн мурда утуп алган америкалык Сток Менсаны утуп алды. Жана алдыда Мээримге өтө чоң атаандаштыкты жаратаары күтүлүүдө. Бул эки балбан 2019 жылы жаштар арасындагы Азия чемпионатына кескелип, анда Мээрим Жуманазарова Рин Мияджини утуп алган болчу. Бирок андан бери көп убакыт өттү. Япониялык спортчу бул дүйнө чемпионатына өзгөчө жакшы даярдыкта келгендиги көрүнүп турат. Анын бир далили Олимпиада чемпиону Сток Менсаны ишенимдүү түрдө утуп алганы. Эми эмне болсо дагы кыргыз спортчусуна ийгилик каалайбыз. Чындыгында атаандаш мыкты, ошол эле мезгилде Мээрим дагы жөн кала турган балбан эмес. Андыктан муштумду түйүп өзүбүздүн спортчубузга ийгилик каалайбыз. Финалдык күрөштөр адаттагыдай эле кечки 22:00 башталат. Бирок Мээрим Жуманазарова килем ортосуна дээрлик 8 күрөштөн кийин гана чыгат. Себеби ага чейин 2 салмак чембирдигинде толук күрөштөр өтсө, 68 кг салмак чембирдигинде 2 колоо байгө үчүн күрөш бар. Ошондуктан Мээрим Жуманазарованын күрөшү 11:30 өтүп болуп калат. Бул Бишкек убактысы боюнча экендигин белгилеп өтөлү. Урматтуу достор, биздин спортчубуз бул күрөштө жеңишке жетет деген ишенимибиз бар. Андыктан жакшы колдоо көрсөтүп туралы. Анын үстүнө Мээрим Жуманазарова деле жакшы формада экендигин көрсөттү. Ал бул дүйнө чемпионатынын алкагында биринчи күрөшүндө Минжи Ха аттуу балбанды мөөнөтүнөн мурда утуп алса, андан кийин канадалык Панамерика оюндарынын коло байге ээси, Панамерика чемпионатынын жеңүүчүсү Грейс Дибаккону дагы ишенимдүү түрдө жеңип, жарым финалга чейин жеткен. Жарым финалда болсо Хану Велиеваны кыйын күрөштө утуп чыккандыгын көрдүк. Финалдык күрөштү сиздер UVV-Checkit.org сайтынан көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерде түз эфир көрүү мүмкүнчүлүгү болбой жаткан болсо, анда менин Нурсултан Турузбеков Instagram баракчам аркылуу түз эфирде көрсөтөм. Ошол жакка катталыппы же ал жакты карап турсаңыздар дагы болот. Буйруса кыргыз спортчусуна чогуу көрмандык кылалы.